Президент Садыр Жапаров 2024-жылы расмий визит менен Казакстанга барат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бишкекке визит менен келген казакстандык кесиптеши Мурат Нуртилеу менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымына караганда, ошондой эле быйыл эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын төрагалыгы алдында Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны да болот. Жалал Абад шаарындагы Борбордук Курманбек стадиону толугу менен оңдоп түзөөдөн өтөт. Азыркы тапта жумуш кызуу жүрүп жатат. Бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев реконструкциялоо иштери менен жеринен таанышты. Долбоорго ылайык, эл аралык талаптарга ылайык заманбап футбол аянтчасы гибриддик стадион болуп курулат. Муну менен эл аралык бардык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө, машыгууларды уюштурууга ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Каржылоо жагы демир өрчүлөр тарабынан ишке ашып, 40 миллион сомдун тегерегиндеги акча жумшалат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинде анын ведомстволук бөлүмдөрүндө 1 миллиард 251 миллион 455 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталды. Бул тууралуу эсеп палатасынын маалымат кызматы кабарлады. Палатанын отурумунда министрликтин 2021-2022 жылдарга карата бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин отчету каралган. Натыйжада бир катар каржылык тартип бузуулар аныкталган. Жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы менен министрлик тарабынан жол, мунай, битумунун сатып алынышы боюнча материалдар укуктук баа берүү үчүн УКМКга жөнөтүлө турганы кошумчаланды. Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитети менен президенти мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырганын аталган союздун маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, футбол боюнча Азия кубогундагы оюнда Кыргызстандын курама командасы 2 ирет утулуп, бир оюнда тең эсеп менен чыккан. Натыйжада тайпада акыркы орунду ээлеп, континенталдык биринчиликтин плей-оффуна чыга алган эмес. Бүгүн Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитетинин кезектеги жыйыны өтүп, анда футбол союзунун президенти Медербек Сыдыков Азия кубогундагы кыргызстандык команданын көрсөткөн оюну боюнча маалымат берген. Аткарган милдеттен баш тартарын билдирди. Эскерте кетсек, Сыдыков президентке 2021 жылдын октябрында, ал эми аткаруу комитетинин азыркы курамы 2022 жылдын апрелинде шайланган. Кыргыз адабияты оор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу 3-даражадагы Манас орденинин ээси Мелиса Бакиров 84 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди. Жазуучу Чүй районунун Бураны айылында 1940-жылы 15-мартта туулган. Эмгек жолун 1963-жылы мугалим болуп иштөөдөн баштаган. Мелиса Бакиров эмгекчил гезитинде адабий кызматкер, бөлүм башчы, жооптук катчы, редактордун орун басары, Ленинчил жаш гезитинин бөлүм башчысы, адабият басмасынын башкы редактору жана башка жооптуу кызматтарды аркалаган. ЮНИСЕФ Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине жалпы баасы 4,5 миллион сомдон ашуун 25 чоң чатырды тапшырды. Аларды жаш балдарды окутуу, тамактануу же саламаттык сактоо боюнча убактылуу кызмат көрсөтүүчү же адамдарды убактылуу жайгаштыруучу жай катары колдонсо болот. Бул тууралуу ЮНИСЕФтен билдиришти. Чатырларды тапшыруу аземи Ош шаарында өтүп, ага өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Азамат Мамбетов жана ЮНИСЕФтен Кыргызстандагы өкүлүнүн милдетин аткаруучусу катышты.